Саламатсыздар, урматтуу төрайым Алмаз Акынжанович, урматтуу депутаттар. Мен ушу силердин көңүлүңөрдү спортсмендерге бурайын дедим эле. Бүгүнкү күндө кыргыз эли болуп көрбөгөндөй жакшы ийгиликтерге жетип атат. Ошол эле мезгилде олимпиададан азыркы мезгилдерде өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мынабу автовокзалдын жанында урматтуу өкмөттүн өкүлү ушул жерде бир чоң эме бар. Интернет бар. Ошол жердеги интернеттин ичинен элдерге жетпейт балдаргачы. Шаардын балдары өсүп жасап көп чыкпайт, айылдан келгендерге жатар жер жок, барар жер жок. Ушуну бир жасап алсаңыз, ошол жерге бир кичирээк кылып бир спортивный зал дагы салып берсе болот. Ушуну карап көрсөңүз, кыргыз эли бүгүн көчөгү Норвегияда бүт дүйнөнүн баарын карабайсызбы? Алтын медаль алып атат, күмүш алып атат, коло алып атат. Мунун баарын рахмат деп коюш керек. Мен айтат элем, кыргыз элин ушу менен куттуктайм. Ошондой эле үчөө тең нарындыктар экен. Ошо нардын этин жеп атып, ушу республикада дүйнөдө өсүн көргөздү. Анан эми ошол эле мезгилде дагы айткым келет.